ал начисление болушу мүмкүн эмес. Эм исламикти колдонгон болсок, бизде азыр эм банк биз өзүбүз иштеп чыктык азыр. Казаныбызды бөлдүк. Шотубузду бөлдүк. Өзүбүздүн карты бар. Эм исламиктин өзүнүн карты бар. Жанагы силер көтөрүп жүргөн сары эмес, бизги жашыл. Картты дагы бөлдүк. Башкача айтканда, эм исламик банктын ичинде эле акча бабанын жөнтөбүнө түшүп атат. Бирок казаны башка. Эгерде эм исламикке кирсеңиз, өтүп алсаңыз, сиздин акчаңыз адал жакта турат деген сөз. Сиздин акчаңыздан, себеби банктагы турган акча, ал акчаны банк жөн эле сактап бербейт да. Ал иштетип атат. Мисалы үчүн буну еврейлер укмуш ойлоп тапкан да. Сизге барып $10,000 бар экен, бериптүү, бир ай иштетип берейин, сиз бербейсиз да. Сиздин акчаңызды сураса бербейсиз. Эми сиздин акчаңызды иштетиштин жолун банкка ачкан да. Банкты ачкандагы банкка салгыла акчаңарды. Биз силерге шарттарды түзүп беребиз. Биз жагында оңой төлөйсүң, биз жака акча которо аласың, жеңил да. Сага шарт түзүп берген дагы шотуңда турган акчаны өзүлө иштетет. Кол коюп бересиң, карта ачып атканда. Ошол акча эгерде эм банктын жөнөкөй жагында болсо, ага кредит берилип атат, арак сатылып атат, билген нерсе болуп атат. Биз ошого альтернатива кылып эм банкка сунуш кылып, эм исламик дегенди ачтык. Казанын бөлөк кылдык, картасын бөлөк кылдык. Бирок чөнтөк кимге барып түшөт? Мындайча айтканда бабанов эки жактан акча жыгат, арамдан жыгат, адалдан жыгат. Эм плюстан барганы адал, эм банктын өзүнөн барганы арам. Ал өзүнүн иши. Мүмкүн тооба кылса, эртең бардыгын эм банкты исламий кылып ийсе, нур үстүнө нура биз кызмат кыла берели. Эгерде акча ошол жактан көп чыга турган болсо, бияны жабып ийиши жакшы нерсе да. Анан буну коюш керек, буну жабыш керек, молдурап эмнеге банкты иштейсиңер? Биз ошону адалдай эле отырабыз ошону. Азыр эмнеде адамдар илимдүү болсун, намаз жакшы болсун, орозосу жакшы болсун, айызды билсин деп кыйналып атпайбы? Аякта деле ошол. Адамдар немеге кредитке кирбесин, мурабахасын алсын кишине. Биз мисалы үчүн айтып атабыз да, кредит алган арам, Аллах Тааланын лаанаты болгон, силерге Аллахтын согушу болот, пайгамбардын согушу болот деп атабыз да. Болуптур, мен муктаждыгым бар, бер акча. Альтернативасы эмне? Зина карапайым адамдар түшүнбөйт экен да. Сен арамдап атасың. Биз эмне кылышыбыз керек анда? Десе, силер биз эмне кылабыз дегенде мурабаха деген шариаттын туурарагын таптык. Мудараба бар, мурабаха бар, ижара мунтахия бит тамлик бар. Муну ягын ал. Бул бияктан кымбат болсо дагы адал. Арзан нерсе эч качан жакшы нерсе арзан болбойт. Билесиңерби? Өткөндө айтканмын, Боско барың эле, баасы канча футболкаңыз. Китайский барың 200 сом. Босту кийсеңиз рахат жүрөсүз. Немеси пактасы таза, сиздин формаңызга карап, мисал да эми, Алла деген максатты айтып аткан жокмун. Демек, машинаны айтайлы, майла. 600 Lexus'tu мингениң жакшыбы, же Fit менен жүргөнүң жакшыбы? Эмнеге Fit'тен 600 Lexus кымбат болот деп айткан уят болот да. Себеби анын комфорту бар, жакшысы бар. Жакшы нерсе кымбат болот. Демек, таза нерсе кымбатыраак болуусу мүмкүн. Казанды бөлдүкпү? Шот, эгерде сиз эм исламикке түшсөңүз, сиздин салган акчаңыз мурабаха, мударабага гана иштелет, кредитке иштелбейт. Адал жакка иштелет. Аны иштетет айда турган акчаны, кызмат көргөзүп атат. Эми ошол жерден начисление жанагындай акча түшүп калгандыгы бул процент менен түшкөн жок, бул бонус менен түшүп атышы мүмкүн. Биз жерге барып бир нерсе сатып алсаңыз, бонус кылып коет да, сиз сатып алганыңыз үчүн сизге акчаңызды жарым кайтарып берет. Мисалы үчүн бир жерден бир нерсе сатып аласыз, эл катары эле сатып аласыз, сатып алсаңыз сизге клиент тартыш үчүн айтат да, мисалы 100 сомдук нерсени алсаңыз, сизге 10 бонус кайтарып берет. Башкача айтканда, сен канчага 95ке сатып алган болуп атасың, сага 5-ин кайра кайтарып берет. Ошондой акчалар түшкөн болушу мүмкүн. Бирок жанагы процент түшпөйт, берки традиционный банктагыдай болбу. Мен немеде жүргөндө, Меккеде окуп жүргөндө, şu banktardın içinde murabahalar жаңы açılınıp başlaganda şu Agajekke'ye жаздым да. Биздин аякта Абдулмунаим деген бир устазыбыз бар эле. Өзү Самаркандтык, кичине вахаби аралашыраак, бирок мындай ынсаптуу, жакшы устаз болчу. Ошол киши айтты да, банк деген нерсе менен банк деген сөз риба экөө бир эле деди да. Сүткорлук банк бир эле. Мындай адал болуп атат, мындай болуп атат дегенден чоң ажак айттым. Ажеке ушундай деп атат го, силер мурабаханы ачып атат экенсиңер. Биринчиден болчу агачылар ачкан мурабаханы.
Ömrүнүн өткөнгө чейин ошо мурабахада банкта иштеп өттү. Анан ушундай десем, ал түшүнбөгөндөр деди, ичине кирсеңер, биз ичине кирип иштеп, анын системаларын түзүп атабыз. IFI стандарт дүйнөдөгү эң чоң организация, аалымдардан турган. Такый Усмани, Шейх Такый Усманның башчысында. Анан ушунча аалымдарга доомат кылуу болот да. Кыргызстандын шартында ушундай болуп атат десе, ал Кыргызстандын шартында IFI стандарттан грамм чыга албайсың. Банктардагы болуп аткан мурабахалар IFI стандарттан чыгып көр. Эртең аудит келет, энеңдин 3 коргондон көргөзөт. Биз кээ бир маселелерди жана Ханафи мазхабка ылайык кылып, IFIден биягын беребиз да. Дегенде аудиттер келет, биз IFIни гана тандайбыз. Сен кечирим IFIни тандайбыз, бирок Ханафи мазхабты биз жогорураак коебуз. IFIнин системасы 100% ошого колдонгула деген улуттук банктын милдеттемеси жок. Колдонмо катары гана иштетебиз, көбүнчө Ханафи мазхабка басым кылабыз. Эми ушинтип иштеп атсак анан келип, ал десе уят болот да. Аралашсын биринчи, Аны ким айтканыңызды эле билдим, ал ким экенинчи. Анан башка жанагы жөн эле эч жерден илим деле алган эмес. Өзүнчө частный адамдар бир машина сатып атып, телефон сатып атып, мурабаха деп сатып, ошол жерде арамдык болуп аткан болсо, ага биздин жооптугубуз жок. Ал жакта эмне кылып атат? Бирөө мен аялымды бирөө мен зина кылып аткан болсо, биз каяктан билебиз аны? Биз системага кирилген, уруксат берилген, улуттук банктан уруксат берилип иштеп аткан банктар жөнүндө айтып атабыз. Ошолордун арасында ким ушу бир суроо менен түгөт калды, Ким ошону анан ошо жоопко улай сурооңузга, эгер ошондой болуп, биздин кылып аткан иштерибиздин кайсы бир жеринде чындап шариатка туура эмес келгенин аныктап көргөзүп берсе, анда жакшы болот. Анан жалпылай айтып эле Аллах Таала рибаны мындай кылган, анан заман кыяматка жакын адамдар келип арамдады, ал жалпы айтылган. Бизге так, мынау маселеде, мынау жерде кылдыңар, мынау шариатка каршы келет десе, биздин жообуз даяр иншалла, Аллахым разы болсун. Биз Имам Али деген, Имамиддин деген бир аксакалыбыз инсульт алып комага түшүп калыптыр, жамаат менен дуа кылып койгула деп тур. Амин. Я Аллахым ушул ооруп аткан инсандарды жана башка дагы ооруп аткан инсандардын Аллахым өзүң шифа берип, бутуна тургузуп кайра эл катарына түшүп кетсин. Аллахым насип эткин. Аллахым өзүң шафи, шифа берүүчү дасың. Аллахым шифа бергин. Аллаху акбар. Так. Биринчи, иштетип акчаны аршылтоо менен бербесе эмне кылыш керек? Өпкөсүн үзүш керек. Бизде ушундай болуп калды да, баягы карызга акча алат дагы анан бербейт. Ошо аманатка кыянаттык кылган болот. Бирөөдөн акча алгандан кийин анын убагында бериш керек. Же болбосо өзүнүң айтышың керек, досум, ага миним кичине кеч калып кетип атабыз, кичине мүмкүнчүлүк берсең мен бүтүрүп берем деп. Алган боюнча телефонду албай койгон, бул мусулмандын сыфаты эмес. Ошо кыргыздар укмуш сөз айтыптыр да, колуң менен берип, бутуң менен чуркайсың дегенчи. Ошо колуң анан кийин акыры барып, азыр адамдар бири-бирибизден ишеничтен кеткендиктен эмне болуп калып атат? Анан карызга да бербейт. Ошо карызга берилип турса, көп маселелер чечилмекте. Мына кредит маселеси да чечилмекте. Колунда барлар, колунда жоктор ишин бүтүрүүчүң берип турса, ал кайра кайтарып берсе, көп маселелер чечилмек. Эми өпкөсүн үзүңүз дегени биринчи жакшы туура жолдор менен айтасыз, болбосо сотко бересиз. Өтүп кеткен намазды дааратсыз окуганын эстесе эмне кылыш керек? Кайра окуйбу? Сөзсүз тура кайра окуйт. Себеби даарат болбой турган болсо, анын намазы намаз эмес. Өлүп кеткен болсочу, Аллах Таала өзү кабыл кылсын дейбиз. Ассаламу алейкум устаз. Аяш атабыз аты Имамиддин инсульт алып комада жатат. Дуа кылып коюңуз дейт. Буга дуа кылдык. Иншалла Аллахым шифасын берсин. Аллах разы болсун сизден. Ассаламу алейкум рахматуллах устаз. Устаз, эжем бир жигитке турмушка чыккан. Кадимкиде нике кыйылган. Үйлөнөр алдында динин айтпай эле билмексенге салып кыргыз болгондуктан адаттагыдай мусулман деп эле нике кыйылган дейт. Кийин Америкага кетишкен. Ортодо 2 жашар кызы бар. Тиги жака христиан деген шылтоо менен кирген имиш дейт. Эми ал кирип атканда ошондой кылып атат Америкагачы. Ал ошо менен христиан деп айтып коюу дурус эмес, Азыр кириш үчүн 3 критерия болуш керек экен Америкага. Биринчиси, сен мамлекеттик куугунтукта болгон адам болушуң керек экен, же диний тараптан куугунтук алынгансың,
Sen Kırgızstanda же Özbekistanda же bir mamlaketте kalууң сага коркунуч жаратып атат. Мен диним үчүн качып келип атам, силер адилет түзүңөр деп аткан. Үчүнчүсү гей лесбиянка болуш керек экен. Мен ушундай көк кызылмын. Анан мени аякта куугунтук кылып атат, силер эркиндик жакка келдим деп. Анан бизден барган кыргыздар жанагы экөөнү айта албай атышат. Саясий куугунтук дейин десе интернетти караса тез эле чыгат экен. Барсыңбы жоксуңбу? Кээ өлкө акыллуулар бар экен, мыйданча митингдер болбой калды. Өнүгүү болгон жерде митинг болбойт да. Илгери киши митинг болгондо ушу аралашып көтөрүп кыйкырып коет экен, сен сүрөт тартып, мынакей мындай мен митингтерде жүргөм, азыр куугунтук болуп атат десе мүмкүн экен. Бирок азыр кыйын болуп калды. Тез эле карап таап алат экен, сен неме мамлекеттик кысымга кирешиңби, саясий кылым жок. Экинчиси, геймин десе шатак болот экен. Кешим десе тикелей кошот экен да, кичине жашап көр дейт экен. Ага дагы нете болуп туруп, анан динин өзгөртүп атат да, ошо жакшы эмес, Анан ошого тили менен айтып, хейла кылган болсо, арам иш кылган болот, аузу билла. Кайра тооба кылып, келиме айтышы керек болот, Күйөөсү эжемдин жакшы карайт, жакшы эле көңүл бурат, бирок мусулманчылыкты кабыл албайм деп жатат дейт. Эгерде чындап кабыл албай, жана киришүү үчүн эмес, кабыл албаса нике автоматтык түрдө бузулат. Автоматтык түрдө нике бузулат, болду, анын аялы эмес. Андан кийинки жашоосу бул зина болот. Качан аялы күйөөсү исламды кабыл алганга чейин. Эми бирөө келип суроо берсе, эмне себептен силер бирөөсү капыр болуп кетселер, никесин кылып салатасыңар, бузуп салып атасыңар десе, ага исламды сунуш кылабыз, болбосо биздин урматтуу, ыймандуу кыздарыбыз капырдын астына болбошу керек. Себеби эркектер аялдарга үстөмдүк кылат. Анын динине, ыйманына зулум болгондуктан аны дароо эмне кылыш керек? Ажыратып алыш керек. Ла иляха илля Мухаммад расул деп кирсе, бисмилла кайра кызына нике кыйып беребиз. Кандай кылыш керек? Ажырашыш керек. Ата энем эжемдердин жанында дейт. Айтсын, ажырашсын. Ажырашсын эмес, уже болду, нике жок болду. Ассаламу алейкум. Каза намаздарды асыр менен шам намаздардын ортосунда окуса болобу? Негизинен бизде жалпы эреже бар. Намаздарды макрух убакыттарда казаларда окуса болот. Бирок имам Калды хандын рахматулла алейхинин фатвасы бар. Ушуга мен ушу басым жасап атам азыркы мезгилде. Негизи биздин китептерибизде макрух убакыттарда казан окуса болот дейт. Адамдарга жеңилдик болуш үчүн. Бирок имам Калды хан айтат, намаз сага камилул убакытта парыз болгон дейт. Толук кандуу таза убакытта сага парыз болгон дейт. Аны кайра аткарып берип атканыңда да толук кандуу убакытта кылышың керек. Макрух убакыт бул накыс, кемчиликтүү убакыт дейт. Ошого толук убакытта окуган жакшы деп айтылат. Буту сынганда ириң чыкса дарат сынат. Себеби ар бир денеден чыккан нажас дарат сындырат. Кан болсун, ириң болсун, Жел чыгайын дегенде аны кармап калып намаз окуса болобу? Макрух болот, Дарат сынайын деп атканда жел чыгайын деп карман намаз окуш, намаз макрух болот. Жел келсе аны чыгарып дарат алып анан окуш керек. Обязательно чыгарыш керек. Анан дарат алыш керек, Таза бойдон, бисмилла. Бир суроо калды, шуну кылайлы, анан жылабыз аркага. Устаз Бейиш Нуру деген каналды билсеңиз керек. Жок, билбейм. YouTube'да сахабалардын жана башка адамдардын өмүр баяндарын айтып берген видеолору бар дейт. Сонун бирок ала нурчулар деген жамааттан. Нурчулар жакшы эле. Шафи мазхабындагы имам Саид Нурси Шафи мазхабында. Биздики балдар эми ханафилер, бирок ошонун жолун кармайт. Сизге сунушум, суранычым, өзүбүздүн жамааттан каналдарды ачып, ушинтип сонун кызыктуу исламдагы адамдар, окуялар жөнүндө баянда видео чыгарсаңар жакшы болот эле. Чыгарып аткандар бар. Биз да колубуздан келишинче кылып атабыз. Насаат медиадан чыкса сонун болмок. Ага улан устазга айтыш керек, мына ошол чыгыш. Ага кызмат кылыш керек, ага акча бөлүнүш керек, Ал жөндөн эле болуп калбайт. Бирөөнүн убактысы келиш керек, ага камера алыш керек, убакыт болуш керек, сценарийин жазыш керек, которуш керек, ага акча керек. Сиз дагы ошондой нерсе салынсаңыз мүмкүн. Адамдар татыш. Эми бардыгыбыз эле исламга кызмат кылалы, аракет кылабыз дейбиз. Көп нерселерде бизге эмне жанагындай акча маселеге такалып калгандар. Мисалы үчүн муну алганыбызга деле канча 60 миңге келди, ошондой болуп атат. Силерге биздин бу экранын ар жагындагы адамдарга биздин суроолорубуз, сабактарыбыз жакшы жетиш үчүн мындай нерселерди алып атабыз. Ага акча керек экен. Анан Аллах Таалам барыңыздан разы болсын. Дуа кылайлы. Амин. Бисмилlah. Алхамдулилlah ва ла илаха иллаллах Аллаху акбар. Аллах Таалам ушу кылган намаздар, кылган сабактарыбыз Аллахым берекелүү сабактардан кылган. Аллахым каталарын өзүн кечирген.
bizi түз жолдо жүрүп, түз сабак айтса Аллахым насип эткен, адашуудан өзүң асырагын, эли жерибизге тынччылык, аманчылык бергин, кол көтөргөн ушерде баардык мусулмандардын жакшы ниеттерин Аллахым кабыл кылгын, эки дүйнөнүн бактылуулугун берип, баарыбызды бейиште кирип, ушинтип чогулушту Аллахым насип эткен болсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allohim rozi bo'lsin baringizlardan.